Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Бүгүнкү биздин биринчи сабагыбыз даарат жана даараттын парз, сүннөт, мустахабтары. Аллах Таалага ибадат кылуу үчүн руханий дагы жана материалдык денебизден дагы эмне даярдык көрүү керек. Бейиштин ачкычы намаз, намаздын ачкычы даарат. Дааратты туура албоо менен биздин намаз кабылбой калышы мүмкүн. Дааратыбызды кандайдыр бир айыптар болсо, намазды да кабыл болбой калат. Ошондуктан дааратты туура алуу өтө маанилүү болуп эсептелет. Дааратты алуу фарз экендигине кандай далил бар? Бул жерде Аллах субхан тааля ыйык Курандын Маида сүрөсүнүн 6-айында мындай деп: Эй момун келтиргендер, эгерде силер намазга турган болсоңор, анда жууңгула, даарат алгыла, жүзүңөрдү жуугула, колуңарды чыканак менен бирге жуугула, ошондой эле башыңардын 1/4 бөлүгүнө мас тарткыла жана бутуңарды дагы жуугула деп аят андан ары узун болуп уланып кетет. Демек, даарат алуу Аллах Тааламдан келген буйрук экенине далил бар. Даараттын фарздары 4 фарзы бар экен. Биринчиси жүзүбүздү жуу. Жүзүбүзгө кайсылар кирет? Бет маңдайыбызды алганда, тигинен болгондо, чачтарыбыздын өсүп баштаган жерден баштап, ээктерибиздин астына чейин, моюнга чейин жуу. Ал эми горизонтально алганда, кулактардын жумшагына чейин суу жетиш керек. Чачтын түбүнөн кулак ээктеринин астына чейин жүз болуп эсептелет. Мунун баары фарз, жууш керек. Эптеп-септеп суу жеткирип койбостон, беттин баарын жуу фарз болуп эсептелет. Өзгөчө айымдар макияжда майлуу, суу өтпөгөн туш, помада, тен, крем болсо өтпөй калат. Аны атайын умывашка же самын менен жууп кетириш керек. Суу териге жетпей калса, даарат өтпөй калат, даарат кабыл болбой калат. Көздүн ичине суу киргизүү фарз эмес. Анткени көзгө суу кирсе, бизге кандайдыр бир кыйынчылык жаратат. Эгерде көздүн кычыгына, астына туш же башка бир калдыктар түшүп калса, аны алып коюу жетиштүү, даарат өткөн болот. Экинчи фарзы колуңарды чыканак менен бирге жуугула. Чыканакка чейин эмес, чыканакты кошуп жуу фарз. Үчүнчүсү баштын 1/4 бөлүгүн масх тартуу. Масх деген сылоо дегенди түшүндүрөт. Ар кандай учурлар болот. Суу жок же жолдо жүрүү, суунун аз болуп калуусу. Ошол учурда даараттын фарздарын аткарып коюу жетиштүү, кабыл болгон болот. Баарын эмес, мисалы үчүн, баштын 1/4 бөлүгү. Эгерде башыңыз жарылып, таңылуу болсо, кайсыл жери ачык болсо, ошол жагына масх тарта берсе болот. Негизгиси ошол жер баштын 1/4 бөлүгү болушу керек. 4-чү фарзы эки бутту жуу, томуктар, кызыл ашыктар менен бирге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адамдын даарат алганын көрөт. Буттарын жууп, томуктарын жубай коет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам вай болсун, вай деген жаман, наалат сыяктуу, сага тозоктон өрөөн жер болсун деп наалат кылып атат. Мен чындыгында бул эки томукту жууганга буйруган элем деп атат. Өтө маанилүү экенин айткысы келип жатат. Ушул хадистен билет экенбиз, томукту кошо жуу фарз экенин. Даарат
Аллахтын сүннөттөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фарзга жараша фарз менен кошо сүннөттөрүн аткарган, өзү кошумча жууган. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: силер уйкудан тургандан кийин дароо эле чаначка идишке колуңарды салбагыла. Уктап жатканда колуңар кайда болду билбейсиңер. Бул жерде ошол убакта азыркыдай кумган жок болгон. Анан чанаштарга суу куюлуп, колдорун салып, анан даарат алышканы. Ошондо дагы кичинекей бир чанаштан суу алып, биринчи бир колуңарды, анан экинчи колуңарды жууп, өз-өзүнчө жууп алуу керек. Эгер нажас болуп калса, эки кол нажастар колго аралашып кетпеш үчүн деген мааниде айтылган экен. Азыр болсо кумган бар бизде. Ошон үчүн биринчи нажас болгон колубузду жуйбуз, бир колубузду, анан экинчи колубузду өзүнчө жууп, анан даарат алып баштайбыз деген маани. Экинчи сүннөтү дааратты баштоодо Аллахтын ысымын атоо. Бисмиллах же болбосо бисмиллахи рахмани рахим. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким даарат алып жатып Аллах Тааланын ысымын атаган болсо, Аллах Тааланын эскерген болсо, анда анын бардык денеси таза болгондой болот. Кимде ким даарат алып жатып Аллах Тааланын ысымын атабаса, эстебесе, анда адам кайсы жерин жууган болсо, кайсы жерине суу жеткен болсо, ошол жери эле таза болгон деген экен. Демек, даарат алып баштаганда бисмилла деп башташыбыз керек. Бул сүннөткө кирет. Үчүнчү сүннөтү 3 жолу оозду чайкоо. Оң колубузга суу алып, оозубуздун бардык жерине суу жеткиргенге аракет кылып, суунун баарын алып, гаргара кылып алабыз. Анан түкүрөбүз. Экинчисине дагы оң колубузга суу алып, ушундай эле кылабыз. Үчүнчүсү дагы ушундай тартип менен суу алып, оозубуздун бардык жерине суу жеткирип, гаргара кылып, анан сууну түкүрүп коебуз. Төртүнчү дагы бир сүннөтү мурунду чайкоо. Биринчи колубузга суу алып, мурдубуз менен жакшылап тартабыз. Мурдубуз бир аз ачышып кала тургандай кылып, анан сол колубуз менен чимкиребиз. Ушуну 3 жолу кайталайбыз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алган даараты. Бешинчи дагы бир сүннөтү бул мисвак колдонуу. Примерно 10 сантиметр болот. Таяк болот. Бул мисвак деген даараттын таягы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда мисвакты зубный щетка катары колдонушкан. Далил хадисте: эгер кимдин үммөтүнө кыйын болбосо, эгер менин үммөтүмө кыйын болбосо, кыйын болуп калбаса дегени, мисвакты ар бир намаздын алдында колдонгонго буйруйт элем деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: менин досум Жабраил мага мисвак колдонууну осуят кылды. Жабраил алейхиссалам бул периште болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий түшүргөн, Куранды түшүргөн периште болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизге мисвак колдонууну осуят кылган экен. Аны кандай тартипте алыш керек? Сөмөй менен чыпалактын ортосуна коюп, биринчи үстүңкү оң жагын 3 жолу, анан астыңкы оң жагын 3 жолу тазалайт. Биринчи үстүңкү сол жагын 3 жолу, анан астыңкы сол жагын 3 жолу тазалап, тилин да тазалаган. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
сүннөтү болуп эсептелет. Пайдалуу жактарын дагы окумуштуулар изилдешкен. Ден соолукка өтө пайдалуу. Ашказандын иштешине, тиштеги эмальдарга өтө пайдалуу. Эгер мисвак жок болсо, зубной паста, щетка колдонобуз. Ал да жок болсо, сөөмөйүбүз менен тазалап коюу абзел болот, сүннөт болот. Кийинки сүннөт колубузга суу алып, толугу менен башка мас тартуу. Жогоруда айтканбыз, фарз амалында баштын 1/4 бөлүгүнө мас тартуу бул фарз десек, ал эми башты толугу менен мас тартуу бул сүннөт болуп эсептелет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кантип мас кылган? Суу алып, колдорун суулаган, кийин 3 манжасын бириктирип, чачынын астыңкы чач чыккан жерден баштап, жерди толугу менен баштын баарына мас тарткан. Сөөмөйү менен кулактардын ичин, жолдорун мас тарткан. Анан бармагы менен кулактын артына мас тарткан. Аягында 2 колун үстү менен моюндун арт жагынан астыга карай мас тарткан. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп эсептелет. Буга далил хадистер келет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даарат алган жана башына мас тарткан. Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кулактарыбызда башыбызга кирет. Ошондуктан кулактарыбызга дагы мас тартабыз. Кийинки сүннөт, булар эркектерге тиешелүү. Сакалдары болгон болсо, сакалдарын араларын аралатуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сакалдарын колдорун суулап алып, сакалдарын аралатчу, суу жеткирчү экен. Буга далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даарат алып жатканда сакалдарын араларын аралаштырчу экен. Анын манжалары тарактын уштарына окшош болчу. Тарак менен тарагандай сакалдарын аралаштырчу экен. Түптөрүнө суу жетпей калса эч нерсе болбойт, бирок араларына суу жеткирүү керек. Кийинки сүннөтү манжалардын араларын дагы аралаштыруу керек. Кандай болсо да бир колдоп эле колдун баардыгына дейт. Буга далил өзүңөрдүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: өзүңөрдүн бармактарыңар манжаларыңар менен аралаштыргыла, аларды тозоготу аралаштырганга чейин. Бул күчтүү хадистерден болуп атат. Демек, амал кылышыбыз керек. Анан дагы шакек болсо, айлантып коюу дагы сүннөт, суу жетиш үчүн. Анан жуунуп жатканда да ар бир мүчөнү жууганда 3 жолудан жуу сүннөт. Буга далил Осман разияллаху анху даарат алып жатканда жүзүн 3 жолу, колун 3 жолу, анан башына 1 жолу мас тартып, буттун 3 жолу жууп айтат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып даарат алчу деп. Даараттын мустахабтары, жакшы көрүлгөн амалдар. Даарат алганда ниет кылуу мустахаб. Биздин мазхабтын негизинде мустахаб, ал эми башка мазхабтарда ниет кылыш керек деген бар экен. Биздин мазхаб боюнча мустахаб. Ниет кылбай койсок деле биздин дааратыбыз кабыл болот. Экинчиси жактырылган мустахаб бул тартип. Даарат алып жатканда тартип карманышыбыз керек. Башка иш менен алек болбой аткаруу керек. Алаксып кетсеңиз эч нерсе болбойт. Ортосундагы убакыт аябай узак болуп кетпесин да. Ар бир нерсени оң жагынан баштоо. Бул дагы мустахабка кирет экен.
Далил Аллах субхана тааля бардык нерсени оң жагынан баштоону сүйгөн, жакшы көргөн, жада калса буттун оң жагынан кийип чачты тараганга чейин. Даараттын махрух амалдары: дааратты бирөөгө алдыруу, мисалы сиз алганга кудуретиңиз жетип турат, ден соолугуңуз жакшы, бирок ошол эле учурда бирөөгө кумган менен суу куюп берип атса, бирөө сизге бутуңузду жууп аткан болсо, бул жакшы көрүлбөгөн амал, махрух болуп эсептелет. Эми сиздерге тапшырма: даараттын фарзын, сүннөтүн, мустахабтарын конспект кылып жазып алып, сүрөткө тартып мага жөнөтөсүздөр.